Кара Суу районунда Папан айыл өкмөтү 2022 жылга карата 30 миңден ашуун көчөт отургузууну пландаган. Учурда анын 90% эгилип бүттү. Тоолуу аймактарга да көп жылдык көчөттөр отургузулганы менен жол жээктерине мөмөлүт көчөттөр тигилген. Бизде эл менен жолугушуулар болуп атты. Ушул март ичи бизде 17 айыл бар Папан айыл өкмөтүндө. Биз ошондо жолугушууларда ушул ишти дагы кошо айтып, бизде 20 миң калк болгондо биз мына азыр эсеп менен 30 миң түп көчөт эккенде 1,5-2 түптөн туура келип калып атат да. Ошол планыбыз аткарылып атат деп ойлойм мен. Алимбек Нурбек жогорку кеңештин депутаты өзү ушул жерге 1000 түп, 2000 түп алма көчөтүн эгип Турциядан алып келип. 2000 түп алма көчөтүн эгип бүгүнкү күндө жолдо кетип атып көрсөңөр болот, жолдо эгилип турат. Мындай бизде алма, өрүк, эккендер көп, жаңгак, ушундай биз азыр 30 миң түп дегенде жыгыле арча же терек эмес да, буда мөмөлүү дарактар дагы бар, алма, өрүк баары бар ошонун арасынын ичинде. Папан айыл өкмөтү жазгы талаа иштерине даярдык көрүп бүткөн. Жерлеринин басымдуу бөлүгү кайракы жер болгондуктан ал жерлерге Туркиядан келген алма, шабдалын ар кандай сортторунан көчөттөрдү отургузуп, элди багбанчылыкка үндөөдү. Мындан сырткары сел коркунучун алдын алып дамбаларды куруу планы бар. Көктөндүрүү боюнча жакшы кетип атат. Мына бизде сугат жерлер аз болгон үчүн кайракы жерлерге азыр турецкий полкарлик деген алма шабдолулар чыгып атат. Ошолорду мына интернет аркылуу көрүп, былтыр биз дагы эккенбиз. 1000 түп алма, 500 түп шабдолу тамчылатмайды жол менен. Ошону аябай эконом болот экен, сууга мотор менен суу тарттырып, үлүш жерлерибизге эктик. Ошо буюрса жакшы көктөдү. Ошону көрүп, мына элдер дагы мына жакынкы аралыкта 200 метрликке алып чыгып сууну эге башташты, чек арасын тосушуп, көбү жакшы, түшүмү жакшы деп мактап атышат. Ошо алып келип эккен жылы эле гүлдөп, гүлдөрүн түшүрүп чыктык. Буюрса кийинки жылдан Кудай кааласа түшүмгө кирип баштайт алмаларыбыз. Папан айыл өкмөтү жылдагыдан өзгөчөлүк киргизе алды. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды уюштуруп, эл көйгөйлөрүн жеринен таанышууда. Ушул Папан айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Быйылкы жылы Папан айыл өкмөтүндө жакшы иштер болуп жатат. Азыр мына Папан айыл өкмөтүндө ушундай арчалар эгилип, көктөндүрүү болуп жатат. Папан айыл өкмөтү келгенден бери ушу элдер менен жолугушуп, көйгөйлөрүн чечип, ошолор боюнча алектенип жатат азыркы учурда. Эми Папан айыл өкмөтү болуп келген аз деле убакыт болгон үчүн азыркы учурда ушу эл менен жолугуп, көйгөйлөрүн чечип эле жатат. Папан айыл өкмөтүндө ушу ички арыктар көп жылдан бери казылбай жаткандыктан ошол Папан айыл өкмөтү келгенден бери ошо казылып азыркы учурда даяр болуп калды ошо жазгы иштерге. Президенттин жарлыгына ылайык Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү Папан айыл өкмөтүндө уланууда. Перизада Ташиева, Уулкан Зунду кызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.